УКМК Кара-Балта шаарынын мэри Мирлан Жекшеновду кармаганы айтылууда. УКМК Кара-Балта шаарынын мэри Мирлан Жекшеновду жана башка бир катар муниципалитеттин кызмат адамдарын кармап кеткендигин жергиликтүү ММКлар жазып чыгышты. Алдын ала маалыматтар боюнча мэр баш болуп кармалган кызмат адамдары коррупцияга шектелүүдө. Беле кетсек жакын эле атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Токмокко барып жыйын өткөрүп, жемкорлукка шектелген шаар башчысы жыйында кармалды. Ошондой эле коопсуздук кызматтын жетекчиси ар бир облуска барып, эл менен жолукканда мамлекеттик кызмат адамдарына эскертүүлөрдү берип келүүдө. Ташиев Садыр Жапаров акыркы күннөрү учакта уктаганын айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматкерлерди президент Садыр Жапаровдон үлгү алып иштөөгө чакырды. Ал өлкө башчысынын акыркы мамлекеттик сапарларын мисал кылды. Президентибиз күнү түнү тынбайт. Мына акыркы 3-4 күн учакта уктады. Түнкү саат 1:30да Малайзиядан учуп келди да, аэропорттон учактан чыкпай туруп кайра Минскке учуп кетти. Ошондуктан жергиликтүү бийлик органдары, бардык мамлекеттик атка минерлер ушундай иштешиңер керек, деди Ташиев Чаткал районунун тургундары менен болгон жолугуш учурунда. УКМК курулуш компаниясынын тартып алууну көздөгөн кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармады. Курулуш компаниясынын жетекчисинин мүлкүн басып алууну көздөгөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалышты. Бул тууралуу бүгүн 30-июнда УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой, мурда бир нече жолу соттолгон жарандар курулуш фирмасын аларга каттоого мажбурлап, анын ордуна курулуш материалдарын берүүнү убадалашкан. Мындан тышкары компаниянын директорунун кеңсесине келип, мүлктөрүн кылмыштуу топтун колуна өткөрүп берүүнү көздөп коркутушкан. Жүргүзүлгөн акча иликтөө иш-чаралардын натыйжасында алар кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө уланууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Садыр Жапаров ЧКУКга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлерин кабыл алды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 30-июнда Чопон Ата шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлерин кабыл алды. Президенттин администрациясынан билдиргендей, жолугушууга Кыргыз, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстандын тышкы иштер министрлери жана ЧКУКнун башкы катчысы катышты. Анда уюмдун ичиндеги кызматташтыкты кеңейтүү, эл аралык чакырыктарга жана коркунучтарга каршы туруу маселелеринде эл аралык түзүмдөр менен өз ара аракеттенүүнү тереңдетүү маселелери боюнча пикир алмашылды. Мамлекет башчысы эл аралык терроризм, трансулуттук кылмыштуулук, экстремисттик идеологиянын жайылышы, кибер коркунучтар жана эгемен мамлекеттердин ички иштерине тышкы кийлигишүү маселелери барган сайын актуалдуу болуп бара жатканын белгиледи. Буга байланыштуу ал мындай абал барына олуттуу коркунуч туудурарын жана бирдиктүү жана координацияланган мамилени талап кыларын ырастады. Виртуалдык мейкиндик жаңы чыр-чатактардын жана коркунучтардын аренасына айланууда. Ошондуктан критикалык инфраструктураны коргоо жана маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча биргелешкен чараларды иштеп чыгуу зарыл, деди мамлекет башчысы. ЧКУКга мүчө мамлекеттердин тышкы саясат мекемелеринин башчылары өз ара ишенимди бекемдөө, туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу жана аймактык жана эл аралык форматтардын алкагында демилгелерди биргелешип илгерилетүү зарылдыгына көңүл бурушту. Ойногонуңарды көрбөйүн. Ташиев эмгекке өргөсүнө чыкчу жетекчилерге кайрылды. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Чаткал районуна болгон эч сапардын алкагында өлкөдөгү бардык мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине кайрылып эскертүү берди. Анын айтымында элдин жүгүн алган жооптуу адамдар эс алууну билбей иштеши керек. Ишемби жекшемби деген нерсе болбош керек бизде. Айрыкча мамлекеттик органдардын жетекчилери бир өңүр эмгек өргүүгө чыгып, тоодо, ысык көлдө же чет өлкөдө ойноп жүргөнүңөрдү көрбөйүн. Мен аны тез эле билип алам. Билинип калса анда дароо жумуштан кетесиңер жана жоопкерчиликке тартыласыңар, деди Ташиев. Трамп АКШда TikTok'ту сатып ала турган адам табылганын айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп TikTok'тун АКШдагы бөлүмүн сатып ала турган адам табылганын билдирди. Fox News телеканалына берген маегинде ал бул келишим абдан бай адамдардын тобу менен түзүлөрүн айтып, алардын аттарын болжол менен 2 жума ичинде жарыялай турганын айтты.
Трамп келишимге Кытайдын өкмөтү да макул болушу керек экенин белгилеп, Кытайдын турагасы Си Цзиньпин макулдук берет деп ишенерин билдирди. Ал белгилегендей, ал адам TikTok'ты Америкада башкарууга жооптуу болот. Трамп мындай кадамды өлкөнүн коопсуздугун коргоо үчүн жасоо керек деп эсептейт. Ал TikTok Кытай компаниясына таандык болгондуктан ал маалыматтарды Кытайга бериши мүмкүн деп тынчсызданат. Ошондуктан TikTok'тун америкалык башкарууга өтүшү өлкө үчүн маанилүү болуп жатат. Трамп бул келишимди мүмкүн болушунча тезирээк бүтүрүүнү каалайт. Эгер бул ишке ашса, TikTok Америкада жаңы компаниянын көзөмөлүндө иштейт жана ал жерде коопсуздугуна көбүрөөк көңүл бурулат. 1-июлдан тарта айдоочулардын камсыздандыруу полиси текшериле баштайт. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун маалыматына ылайык, 1-июлдан тарта Осаго полисин албаган айдоочуларга 3000 сомдон айып пул салына баштайт. Маалым болгондой, 1 жылдык камсыздандыруунун базалык наркы 1680 сомду түзөт. Маалымат үчүн, Осаго автоунаа ээлеринин жарандык, укуктук жоопкерчилигин камсыздандыруу болуп саналат. Айдоочу кокус кырсыктап калса, камсыздандыруу компаниясы чыгымын төлөп берет.